Kameraga to'sib Agay, men de qo'lim qarmab qo'yingizchi, agay. Ой эмне болушу мүмкүн, эми балдар бала кезде оюнга тойбой калган экен, эми ойношуп атат. Оператордун берүүнү. Бүгүн Садыр Жапаровдун маеги жарыяланды Чернечки каналынан, ал жерден ошол сизди Оразай Нарматованы боюнча да билдирүү жазылган, анан бул боюнча окудуңузбу, анан окшоңузбу деп экен. Мен Садыр Жапаровдун башкы прокурор же сот болуп калганын билбей турдум. Ал бир эле убакта тергөөчү да болуп атыптыр. Баардык кишилерге аныктама да коюп атыптыр. Бул менимче өтө чоң маданиятсыздык, өтө чоң сабатсыздык деп эсептеш керек. Өлкө башчысымын деп отурган киши бир аз китептерди карап окуп койсо болмок. Кылмышкер деп жалгыз гана сот чечим чыгарат. Бул кылмышкер, бул андай, бул мындай деп. Мындай дейт да, жанагы кыргызда бир керемет макал бар да. Баягы кополураак болуп калат, эми мен анын деңгээлине түшпөй эле коеюн. Бирөөдөн шек санай берет да. Өзү бүт баардык маселелерди ошондой чечип жүргөн жигит болуш керек да. Ошондой шек санап атса, башка болсо, эгерде кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын кандайдыр бир акча каражатка сатып жиберген болсо, Аллах Таала башынан баштап урсын ошону. Мына ошол өздөрү ушундай жолдор менен чоңоюп өскөндөн кийин элдин баары мендей болсо керек дешип атса керек да. Мен ал жигиттен айырмаланып бир солярка ташып жүрүп чоңойгон эмесмин. Мен банктарды басып алып жүрүп чоңойгон эмесмин. Мен атамдын тарбиясын алып, улуу китептерди окуп, улуу инсандардын тарбиясын алып чоңойгон. Ал жигит айтып аткандык жапайычылык. Ошол экөөнө тең бүгүндөн баштап мен айттым азыр кызматкерлерге, буйрукту катты берген окшойт. Эмне түштөн кийин ушундай болуп чуркап калдыңар десе, көрсө интервью берген турбайбы депчи. Эс алуу эригүүдө жатып алып ойлоп тапкан ошол болду. Аман болсун. Анын да жооп берер күнү келет. Ар бир сөз үчүн жооп берет бул жигит. Ошондой. Ошол 2009-жылдагы протоколду Жапаров Кыргызстандын пайдасына чечилбеген документ болду деп сыпаттап атат да. Анан негизи эле ушул протокол боюнча сиз эмне деп айтасыз? Ошол протоколду биз азыр башынан баштап кайра иликтеп чыктык. Өткөндө келгенде да баштаганбыз. Азыр да иликтеп чыктык. Ошол эле Садыр Жапаров ал протокол юридикалык күчкө ээ эмес деп атат. Юридикалык күчкө ээ болбосо эмне муну көтөрүп жүрөсүң, атаңдан калган табарыктей кылып. Менден ушундай бир күмөн кетет да. Мүмкүн ушу жигиттер өздөрү ушуну жокко чыгарып беребиз деп убада берген сыяктуудай көрүнөт да. Себеп ал ошол эки тараптын мындай бир жерди алып алабыз дегендердин колун байлап койгон да. Түшүнөсүңөрбү? Бул талаш жер да. Талаш жер болгондон кийин Лейлек менен Баткендин ортосунда карым катнаш үзүлбөсүн. Биз 2011-жылга чейин Кыргыз эгемен автожолдору деген долбоорду ишке ашырыш үчүн бул 5 долбоордун бири. Ош Баткен Исфана, Бишкек Нарын Торогат, Ош Алай Эркештам, Бишкек Талас Тараз, бул стратегиялык жолдор. Ошолордун жолдордун курулушуна биз толугу менен ишке ашырышыбыз керек эле. Кыргыз айылынан келген автоунаа жаран бир да өлкөнүн чегин бир кадам да баспай Бишкекке чейин келиш керек. Тескерисинче Бишкектен чыккан киши айылына жетиш керек. Мына ошол момундай дарыядай болгон жерге эки жагына эки дотторду коюп алып, тажиктердин аскерлери, чек ара кызматкерлери ушундай кайтарууга алып, кыргыз кыз келиндерин баарын жалаңаштап чечиндирип алып, ит көрбөгөн корундуктарды көрсөтүп аткан жер эле ошол. Азыр келип алып баатырдык кылыштын кажети жок. Биз ошол маселени чечкенбиз. Ошол маселе ушундай чечилгендиги боюнча сыймыктанабыз. Сыймыктанабыз. Буюрса кыргыздын мындай бир көрүнүп келаткан кыраандарын баарын канатын кайрып келаткан кыргыз көз. Анан эртеси күнү айтабыз. Ушундай баатырлар болгон экен деп. Мына ошол Лейлектен чыккан, Сүлүктүдөн чыккан, Аркадан чыккан, Максаттан чыккан ар бир жаран Бишкекке чейин бир тамчы бир жердин суусун кечпеш керек. Бир кадам бирөөнүн жеринен баспаш керек. Ал кыргыз жери менен келиш керек, кыргыз жери менен кетиш керек. Биз ошого жетишкенбиз, анын үчүн сыймыктансак болот. Ушул окуялардын азыркы суракка байланыштуу, сизге байланыштуу окуялардын арты эмне менен бүтөт деп ойлоп атасыз? Сурак учурундагы суроолор кандай болуп атат? Азыркылардын колунан бардык нерсе келет. Мен айтып атпаймынбы, жанагы калемди көрсөтүп туруп бул эмне десем кашык деп да жооп берет мүмкүн.
мындай болуп келген. 95-жылдан бери карасаңар, биз эмне деген болсо ошонун баарына каршы сүйлөп келишкен. Тарых өзү далилдеп ордуна коюп отыр. Бүгүн ошол интервьюсунда айтыптыр, Аскар Акаевич бүтүндөй бардык мындай бир эмелеринен алынды деп, акталды деп. Азамат баракелди бар бол, аман бол айланайын. Анан кусуп атат, кусса ооздон оозго кускандыр. Бирок ал кыргыз казынасына кусулганын көргөн эмеспиз. Кандай мамиле болушу мүмкүн? Билгендериндей мамиле болсун. Бул керек болсо ушул бүтүн Кыргызстанга жасалып аткан иш-аракеттин баары мага эмес, жана Нарматовага эмес. Бул ошол залда отурган 85ке ишарат. Көрдүңөрбү, керек болсо биз Мадумаровдун өзүн дагы ушундай кылып коюшубуз мүмкүн. Ушуну эске алуу менен силер оозуңарды жапкыла дагы, бас дегенди бас, аткар дегенди аткар деп ошолорго ишарат берип, ошолордун коркутабыз деп атат. Мени го билесиңер, айланайын. Бул дүйнөгө ааламга жараткан Аллахтан башка эч ким коркуп калбасын, билесиң. Анан ошондой болуп чакырып койсок, антип койсок, минтип койсок, анан мындай бир ойлонуу жок кечирип койсок. Сиз азыр көп катар эле сурак берип атасыз. Статусуңуз өзгөргөн жок да? Булардын азыр сабатсыздык доорунда статусту өзгөртүп коюш бул 2 мүнөт. Бир звонок. Эмне үчүн деп суроо бербейт да. Кантип деп суроо бербейт. Бир нерсени баса белгилеш керек. Бул жердеги ошол тергөөдө иштеп аткан азаматтар дагы, жигиттер дагы абдан кыйналып атканын көрүп атам. Аябай кыйналып аткандарын сезип атам. Мен аларды жек көрүү сезимим жок, аял сезим гана. Ушундай. Биз канчалык болбосун мындай бир кээ бир суроолор кызыктуу суроо да. Өтө кызык суроолор. Анан бир мисал келтирип айттым. Касым Тыныстановду ушундай болуп кармаганда айтыптыр да, эмне үчүн десе, Касым Тыныстанов мындай деп жазган да, ороодо даның көп болсо, короодо малың ток болот деп жазган да. Бул чындыкпы? Чындык. Аны эмне кылып айтышты? Сен дейт данды мамлекетке тапшырбай өзүңдүн корооңдо сакта деп чакырып атасың деп. Камашты да, туура. Азыр эми ушул жерде ушул талаш болуп аткан жер биздин Кыргыздын 100% Кыргыздын пайдасына чечилген. Ушул 49 жылдын ичинде бизден акылдуу, бизден эстүү азаматтар келип, биз аларга далилдей албай атабыз. Себеп дарыянын эки четине тең автомат, пулемет, кумдан жанагы каптарга толтуруп, дот куруп турушуп алган. Азаптын азабын көрсөтүшүп аткан. Ошо бизден эстүүлөр келгенге чейин талаш жер деп туруп, бирок биз жолду курушубуз керек. Кыргыз катташ керек. Жашоо токтобош керек деп чыккан маселенин ушунчалык деңгээлге көтөрүлүшүнө себеби эмне десеңиз бирөө гана ошол сабатсыздардын сабаттууларды көрө албастыр. Жанагы ошол ижарага алган мөөнөт 49 жыл бүткөндөн кийин жердин статусу кандай болушу мүмкүн? Жердин статусу эч кандай өзгөрбөйт. Себеп мен дагы бир жолу айтам, аны Садыр да айтып атат. Юридикалык күчкө эмес деп. Жердин макамы бир гана учурда өзгөрөт. Ал делимитация, демаркация. Делимитация, демаркация бир гана учурда болот. Ал эки мамлекет, эки тараптуу ратификация болгон. А бул маселе ратификацияга кирген эмес. Тескерисинче 24 декабрда Ош шаарында 2009 жылкы мен кеткенмин отставкага ал кезде. Бизден кийинки комиссиялар бүтүндөй топтолуп отуруп, биз койгон тарапты аткарбагандыгы үчүн ошол токтомду толугу менен, протокол толугу менен жокко чыгарышты. Жок нерсе. Бүттү. Макул. Ийгилик, рахмат. Сиз калган тийсиз. Жакшы. Эртең. Рахмат. Сау бердим. Канчада? 9:30. Saat 9:30. Урматтуу мекеничтер. Биздин жогорку кеңештин депутаттары